ағайын туғандар. Şu эми bizde сөздü айтылды көп нәрселер. Эми кичине кошумчалап коелу туғандар. Эми ушу Садыр Жапаров жөнүндө кичине айта кетейин туғандар. Ушу Садыр Жапаров элим жерим деп ушу камалып отурат. Эми ушу Садыр Жапаровдун бир эмесин баалап атам. Эгерде агасына бир тууганына каалап, бир тууганына караган болсо, ошо шактын алып алабыз дегенде, ой кой, мен анда пункттөргө эметпей эле кой, кийгизбей эле коем болду. Агамдын канча акчасы салды эле ошо шактыга. Мен кийгизбей эле коем деп кетсе болот эле, бирок ошо элди ойлоп, ошо жерде отурат да туугандар. Эми түптүктөр бир чети сыймыктаныш керек туугандар. Баягы колдо бар алтындын баркы жок экен да туугандар. Ошон үчүн өзөктөн чыккан өрт жаман, өздөн чыккан жат жаман дейт. Ошо жат болбой, ошо Садыр Жапаровду колдоп бериңиздерди суранабыз туугандар. Өтө иштери көп экен, мен биякта убакыт тар экен айтышка. Өтө көп иштерди жасаптыр, бирок өтө ошончолук тоскоолдуктар болгон экен да. Эгерде ошол бойдон тизген чылбырды Садырга бергенде, эмгиче бир топ иштерди кылып койгон, колду коймок экен туугандар. Анан эми кээде азыр ушундай акча менен иш болот да туугандар. Эми ошо 1000 сом менен адам баласы сатылып кетет экен, ошо 1000 сомго бир кичинекей пакетке да толбогон бир оокат келет экен туугандар. Ошого сатылбай, келечекти ойлоп туугандар. Келечекте келе турган урпактарыбызды, ошо алардын акыбалы кандай болот деп, ошону ойлоп туура партия, туура лидерди тандаганга барыңыздарды суранып кетебиз. Мекенчил партиясына добуш бер. Мекенчил бол.